Элдин эң башкы көйгөйү бул жерде ошо суу маселеси болуп атат. Эмне себептен? Анткени алтын казылуучу жер Тактазан жайлоосу жана Суукко жайлоосу ушул жер. Бул суунун башы деген себеби мына Гүрсай айылындагы сайдын ичинде шаркырап аккан суу ушул жерлерден башталат. Булактар канча миңдеген булактар топтолуп келип, ушул сайга топтолуп, Гүрсай айылын аралап өтүп, Нарын дарыясына коет. Экинчи тарап бул жак бети Артсай, ал жакта да Кызылбет айылынан чоң шаркырап суу агат. Ошол жакта да канча миңдеген булактар топтолуп келип, ошо Кызылбеттин сайына топтолуп, Гүрсай кесибисинде Нарын дарыясына коет. Бул суунун башы болуп атат. Алтын казыла турган жер ушул жер, Гүрсай айылынын башы, суунун башы. Bunun eteğinde tezkey tarafta saydım belki kaptalı bir cins tokoşak, arçalar var, buların bari getet. 18 yıllık çıkan gruntu 12 milyon tonna kup boyatken, uşul gruntu, uşul Kızılbet ayırın üstünde suyun başından suuktun eteğine Sargayakı jайлоосуна bular joy salıp ketişatat. Oşol jaka tөгүшөт, ошонча тонна грунтту. Эми ал суунун башы. Эми бул Алла Тааланын кайра эле сел аркылуу агызып барып, ошо биздин Кызылбет айылыбызды аралап, суунун жээгиндеги мына өзүңүздөр көрүп келесиздер. Тамдарыбыз бар, булардын баарын сел агызат. Биз Бишкекке барганда проектчи бүт элек болчу. Тегерек столго барганда айткан, бул жерге башынан түзүлөт. Ал 10 километр жолго макулдук бердиңер, ошол проекти болгон. Бул жердики жок али, эми башталат. Бурит этип, могу жерди чукуп, анализин алат. Эгер ушул жерден суу чыгып кала турган болсо, иш токтойт. Инвестор да туура түшүндүрүлөт. Суу чыгып калган жерди суунун башын казбайт дешкен. Бүгүнкү күндө ошо чогулушта айтылган. Ошол жерди казуу, текшерүү, суу бар жогун текшерип аткан учурда ушул активисттерди сөзсүз түрдө кошуп чакырып, башында турасыңар, ошол жерде карап тургула деди эле. Андай болгон жок. Бүгүн биз өз алдыбызча келдик эле. Көрүнгөн жерди чукуптур, көрүнгөн жерди казып, жана буровойду орнотуштур. Ана мондай жер чукулган жердинде көрсөтүп коем мындайынан. Ушул чукулган жеринде жанында мондай анализи калып калыптыр. Ушул жердин топурагын алган экен, пакеттин ичинде турат, колуң бассаң кирип кетип атат. Ным. Бул деген ушул жерде суу чыгат деген нерсе. Тиги жогор жагы да бар экен, катып калыптыр. Пленкасын астына алып кетип, бирок кургай экен, нымы бар экен. Бардык казган жеринде суу чыгып атат. Анан суу чыкканын көрүп туруп, тиги бизге сөз берген жетекчилердин бардыгы bir çara görüş керек эле. Могу жолду дагы дополнительно тияка каздырбаш керек эле. Az 40 гектардан нары тоонун түбүн көздөй суунун башына жол салып кетип атат. Грунтун төгөбүз деп. Биздин эң көйгөйлүү нерсебиз ушул. Эки жакка тең чоң дарыядан суу агат. Прокуратурага кайрылгандыгыбыз буга чейин айтып кеттим, 51 адамдын колун, чогулушка катышкан адамдын колун макулдук катары көрсөтүп, өздөрүнүн иш кагаздарына тиркегендиктен, значит, элдин макулдугу керек экен, кагаз жүзүндө керек экен деген ой болду дагы. Элдин бардыгынан сурадык. Мен өзүм лично ошол чогулушта болуп катышпай калгам. Кийин ууп, кийинден баштап аралашып калдым. Элдин бардыгын аз сурасаңар, ошол жерде 51 адамдын 3 адамы свет келсе макулмун, анан булар Карабалтага ташып кетет экен, бизге зыяны жок экен деген үчүн кол койгом деди. Калганы бардыгы ошол жерде айтып туруп кол коюшкан экен. Мени макул дедиртип кол койду деп эсептебегиле. Биз чогулушка качтык дедиңер, ошого гана кол койдук дешкен. Ошол колдун бардыгы макулдук деп бизге Госком геологиядан дагы, айлана чөйрөнү коргоо агенттигинен дагы ушундай маалымат берди. Мынакей силердин калкыңар өзү макул болуп атат. Силер паромду алыпсыңар. Светти тартып берсе макул деп атасыңар. Силерге дагы фапту куруп берет экен, социалдык маселелерди анча-мынча чечип берет экен. Ушул жагына макул болупсуңар го дейт. Анан ошол эле протоколдун түйүндө Карабалтага ташып кетет деген нерсени алар карагысы келбей атат. Себеби протоколдо жазылып калган. Карабалтага ташып кетет, бул жерде иштетилбейт деп. Биз ошо гана макул болбодук. Биринчиден колду койдурду, экинчиден алдап элдин колун алдап кол койдурду. Эки жолу. Карабалтага ташыйт деп бир жолу элди ынандырды, экинчисин чогулушка катыштыңар деп ынандырып колду койдурду. Ошон үчүн прокуратурага жаздык эле. Бүгүнкү күндө Аксы райондук ички иштер бөлүмүнө кетти, тергөө ошол жакта тергелет деген. Пока бизди чакырып сурай элек. 2 ай болуп калды. 1 айдан ашык убакыт болуп калды. Ушул маселе боюнча дагы жыйынтык болбой жатат. Кол коюуларды алдоо жолу менен алдоо жолу менен кол койду деген арыз жазганбыз. Жүйөнү келтирип ошонун жокко чыгарып берсин дегенбиз да. Жокко чыгарсын, эл каршы дегенбиз. алтын казуу боюнча, кийин казуу боюнча инвесторлор келебиз деп атат. Ошол боюнча чогулуш кылып, элге жолугайлы деп келдик. Кандай дейсиңер, чогулуш кылайлы деп келишип,
ошол жерден актай кагазга мен ошол жерде барган балдар айтып жүрдү. Өздөрү да көрсөттү, аппак эле кагазга кол койдуруп, бул эмне деп сураганда, бул чогулушка келген адамдардын эсебин алып атабыз биз деп ошентип кол койдуруп кеткен экен. 51 адамга кол койдуруп кетти. Чогулушка келгендердин эсеби бул деп. Анан кийин эле бул 2021-жыл майдан баштап чогулушка деп геологиялар келип, кирип жол сала баштагандан келип, эл чогулуп анан мен болгондо өкмөттөн келишип, ошол жерде чогулуш өтүп атат, кол койгон жаңа ушул жерге деп. Ал мурунку жылы 2019-жылы жайында өткөн чогулушта мен болгон эмесмин, Каракөлдө болчумун, өзүм келген эмесмин. Ал жерден менин списогум жүрөт. Садыр Жуманалы деп жүрүптү. Анан кийин таң калдым, өзүм келип өзүм каяктан коюлган кол деп. Тиги балдар бир жагынан проблема болушат. Биз актай кагазга бизге чогулушка келдиңерби деген эле кол койдурган. Алтын казуу боюнча макулдугу бар 51 адамдын ушул жерде жашоо тургундардын деп тияка өткөзүптүр протоколго. Анан биз ошону жокко чыгарып бергиле, биз эл макул болгон эмес. Эч кандай макулдук, алтын казууга макулдук эч ким берген эмес. Чогулуш кылып, эгер ишенбесеңер кайра эл чогулайлы да ошол жерден кол койдуруп көрөлү, ким канча макулдук чыгат экен десек, ага эч кандай өкмөттөн эме макул болбой атышат. Ошол боюнча биздин эң суранганыбыз эмне ошол жерде? Эң эле жаман ошо элди алдап кол койдуруп кеткендиги. Эгерде бизде ошол акимчиликтен келип чогулуп келе алышып, бизге мынакей ушундай алтын казып атат, мынакей баштап коюшту, эмне дейсиңер деп суроо салганда биз ошол жерден ачык жооп берет элек да, эл көпчүлүк ошол жерде. Каршы эмес элек ошол ушундай кылып келип бизден ушу суроо талап салса жакшы эле да. Анан да бир жердеги коркутуу башташат булар. Жогору жактан биз дин берден болгону даныбызды алат экен, номерибизди алып чалат. Сен деген ошол сайдын тургун экенсиң, Тоскоолдуку элди үгүттүп атасыңар силер деп дагы бизге ушундай дооматтар келип атат. Милиция тараптан тиги ГОДдан чыгып атат, мен Талант деген баламды бир жолу мага 2 жолу чыкты, чыгып сиздер уюштуруп атасыздар элди пикетке ушундай деп. Анан мен айттым, бизде пикетке уюштурулган жер жок. Биринчи силер келип тактабайсыңар, мен каяктан данныйымды алдым, каяктан билесиңер? Биринчи тактагыла келип, анан докажить эткиле, ошондо анан биз айталы, биз жөн эле ошол элдин өзүбүздүн каршылык боюнча силерге суроо талап салып чыгып атпайлы, документ требовать этип атабыз биз деп ушинтип эме кылып атабыз. Азыркы учурда биз турган жер ошол Ariel Gold компаниясынын алтын казылып алынуучу карьер деп аталат. Мисалы үчүн карьерде турабыз азыр. Булар алтын казылып алынуучу жердеги карьерде азыркы учурда эле өзүңүздөр көргөндөй Гүрпсай айылынын этегинен барып, Нарын дарыясына койчу суунун башы ушул жерден башталат негизи. Жазында суу аябай көп деңгээлде чыгат бул жерде. Ушул жерде суунун башы, ошол жерде өзүңүздөр көргөндөй канча бир агым суулардын эң башы ушул жерден башталат. Булар азыркы учурда алтын казылчу 40 гектар жерге ушул булактар кирет. Бир эмес 2 жерден булак түшөт азыркы учурда. Ошол экөөнүн тең, 2 булактын экөөсү тең ошол 40 гектар жердин ичинде болгондуктан элдин ызылдаганы да ушул. Анткени бул жерде канча деген түтүн 1 айыл толугу менен өздөрү да ушул суу менен камсыз болушат. Суунун ортосу болсо дагы, эгерде алтын казылуучу карьер суунун этегинде болсо дагы элдер балким таза суу иче алмак да. Эгерде суунун башында булар алтын казып атышса, суунун этек жагында айыл жашаса, эртең эч кандай эч ким кепилдик бере албайт. Суу булганабы, булганбайбы? Буга чейин айтылган маалыматтарда бардык эменин компаниянын өкүлдөрү, бийлик өкүлдөрү, Аксай районунун бийлик өкүлмесине эмелер, акимчиликтер келген. Алардын түшүндүрмөсү боюнча бизге 5 жолу түшүндүрмө берип, элди чогултуп, элдин ичинен комиссияларды топтоп бизди ушул жерге чейин алып келишкен. Алып келген учурда 5-онун маалыматы 5 башка да. Өзүңүздөр уккандай башына кара балтага кетмек, экинчисине цианид менен чайкап хвостакан эшя курмак. Ал эми үчүнчүсүнө келгенде булар цианид менен эмес, башка бир кургак порошок менен чайкайбыз деп чыгышкан. Анан акырына келгенде булар элдерди ызычууга салып алгандан кийин акырына келгенде гана компания жактан өкүлдөр келди дагы, бизде эч кандай проекти жок, бардыгы жалган маалымат деп төгүнгө чыгарды да.
Андан мурун биз ушул жерде келгенде, акимден Жыргалбек Шакиев келгенде, ал учурда бизде ошо Жыргалбек Шакиев болчу. Ошол айткан бизгечи, биз айтканбыз, кара балтага алып чыгып кетсеңер, анда элге зыяны тийбеши мүмкүн депчи. Анткени улуу заттын баары бул жерде калганга невозможно бул нерсе депчи. Анысы деле уже канча жер талкаланат деп айтканда, бизге ошол аким айтканда, силерге проект деген оюнчукпу деген да. Проекти деген түзүп даярдап чыгат, анан айылдын элине жакпай калыптыр деп проектти өзгөрткөнгө эч кандай жол жок. Силерге бул оюнчук эмес деп ушул сөзүн укканбыз. Бирок акырында келип, убакыт өтө келип, 5 айдан кийин уктук ошойт. Проект эч кандай түзүлө элек, эч жерден разрешение алына элек. Только проект берилген жол салууга. Ал жол салууну дагы Ariel Gold эмес, башка бир компаниялар салып атат. Тендер жарыялап. Ariel Gold'ун азырынча бул жерге кирип бир таш оодарганга дагы акысы жок. Анткени мамлекеттен эч кандай уруксат кагаз алышкан эмес. Ошондо 16-17 кылын мурда болуп калып атса, өзү мунагу жерде, мунагундан ашкандан кийин калмак ашуу деген ашуу бар да, калмак ашуу деп коет. Биекте ошо основной кысайдын калмак урузу неме кылганда, управлять эткен. Чүйнеме Фергана өрүнөлүнчү. Мына суукту өзү тактазан эмес, тактазан ны тамгасы кетип атпайбы? Жок, тактазан тамгасы кетет да. Ушул жерде отурукташып, ушул жерде неме кылып, негизги базасы ушул жер болгондо кыргыздардыкы. Анан мынагу майыс болгондор, мына машина тургандан тартып, ушул жерге мынагуларга историyaдан окуганда Айкөл Манас дегендин 10 тому бар да менде. Ошонун 9-томунда жазылып жүрөт. Пайгамбарыбыздын баласы Али баштап келип, адагы пайгамбар болуп неме болгон да, башкаруучу болгон. Ошолор баштап келген, ошолор жок болгон да. Фергана өрөөнү Кыргызстан боюнчачы. Анан ошондон мен окуп калдым да, ошо Айкөл Манаста. Ошода точно жазылган барлыгы. Демек Айкөл Манаста ушул жерде бар. Ушундайбы? Айкөл Манастын баласы Семечей, Сейтек ашуу деп коебуз. Мына Кубамадан нары немеге таласка өтүп кетет да. Сейтек ашуу деп коебуз. Ага чейин Семечей да болгон, Манасы да болгон. Иши кылып Алтайдан чыккандан кийин ушул жактын бүт баягы Кытай урууларын сүрүп өзүнүн немесин бешинге жеткизген да. Ariel Gold компаниясы бата ишин алып барып атат. Иш алып баруу только мыйзам чегинен берилген проекттин негизинде жүрүп атат. Азыр проект только жолго проект бүткөн, кабыл алынган, экспертизадан өткөн, ошол проект боюнча жол салуу иши жүрүп атат. Башка проекттер кабыл алына элек, ал боюнча эч кандай жумуш жүргөн жок. Биз жергиликтүү элге түшүндүрмө бергенбиз, что пока проект кабыл алынганча эч кандай иш жүрбөйт, башка иш деп. Азыр только бул жол салуу иши жүрүп жатат. Ушул жол салууда канча акча кетти? Эми экология жагын, жаратылыш жагын бизде атаган көзөмөлдөп турган мамлекеттик органдар бар. Ошонун ичинде Токой чарбасы, бизде компаниянын өзүбүздүн ушуга бөлүнгөн экология бар. Эколог ушул иш менен ишти алып барат. Бул суроо боюнча райондун башчылыгына, Токой чарбанын башчылыгына берсеңиздер толук информация берилет. Анан бул элдин койгон маселесин сизге деле айтып атышат да. Негизинен бул суунун башында эртең суу булганышы мүмкүн. Анан калдык сактоочу кайсыл жерге курулат бул жерде? Мен ал боюнча сиздерге маалымат бере албайм. Себеби проект азыр бүтө элек. Проект кабылдана элек. Проект өткөндө бул жергиликтүү элдин өкүлдөрү тиешелүү министрликке барып, биздин урматтуу президенттин өкүлү жолукканда ал жерде да сөз болгон. Что проект бүтмөйүнчө эч кандай иш жүрбөйт. Проект бүткөндө бияктан өкмөт башчылары айтты, 50 миллион талкуу жүргүзөбүз, анан иштеп ардаган алып барабыз деп. Азыр проект бүтө элек. Сиздердин өкүлүңүздөр келип айткан экен да, бул жерден болот деп бүт түшүндүрүп айтып койгон экен. Анан кийин эле кайрадан сөзүңөрдү танып кандай? Мен өзүм полномочияма карата жооп берип атам. Биздин өкүлдөр бар, геология боюнча иштеген өкүлдөрүбүз бар. Геология көзөмөлдөрүн алар, экология боюнча бар, алар жооп бергендер. Мен аны айта албайм силерге.